Салмаспы, Кыргыз Телеком кылып жатат. Эмне маселемен чалып жатасыз? Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Жалал Абад облустук филиалында жыл башында пландалган жумуштар ийгиликтүү аткарылып, белгиленген көрсөткүчтөр ашыгы менен орундалды. Облус аймагындагы мамлекеттик мекеме ишканалар жана социалдык объектилер толук түрдө интернет менен камсыздалды. Бул өз кезегинде мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатууга жана санариптештирүү процессин ылдамдатууга өбөлгө түздү. Учурда калкты тактап айтканда жеке жактарды жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз кылуу багытында активдүү иш-аракеттер жүргүзүлүп, жаңы линияларды тартуу жана техникалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү иштери улантылууда. Эң чоң проект бул Дикаса 24-25 жылы ошол Дикасанын негизги максаты бул Кыргызстандагы бардык социалдык объектилерди интернет жогорку ылдамдагы интернет менен камсыз кылуу болуп саналат. Ошонун негизинде биз бардык райондордо облус боюнча ушундай жумуштарды алып бардык. 800 километрга жакын кабель тартылды. 344 социалдык объекттер булар айыл өкмөтү, мектептер, ФАП, маданият үйлөрү жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз болду. Бунун иши мындан кийин дагы биз бир айылдарга бардыгы барып интернетти алып кирип соцобъектилерди уладык. Элдин түшүп, арыз түшүп, каалоочулар болсо, ошол айылдарга бүгүнкү күндө жогорку ылдамдыктагы интернет берүүгө мүмкүнчүлүк болду. Бул деген нерсе биздин ар бир айылыбыз, Жалал Абад облусундагы айылдарыбыз элдери жогорку ылдамдыктагы интернетти алууга мүмкүнчүлүгү бар. Жалал Абад облусунда курулуп бүткөн мамлекеттик ипотекалык турак-жай комплекстерде Кыргыз Телеком ачык акционердик коому тарабынан интернет менен толук камсыздалган. Учурда аталган үйлөрдө жашаган жарандар жеке кайрылууларын жасап, батирлерине интернет кызматын киргизүү үчүн активдүү түрдө арыздарды тапшырып жатышат. Абоненттерди туташтыруу иштери этап менен жүргүзүлүп, жарандарды сапаттуу жана туруктуу интернет менен камсыз кылууга багытталган иштер улантылууда. Осман бирде подключение жасап атабыз. Күндө заявка түшөт бизге. Бул жерге бардык подъездерге рекламаларды бергенбиз, абоненттер, жителдерге бергенбиз, домкомдорго айтканбыз. Заявка түшөт, бизден балдар келет оперативно. Келип бул жерде османдарды эми бардык эле османда, бир эмес, 2, 3, Сузак, Благовещенко бардык османдарда монтаждарын жасаганбыз. Подземка бардыгычы. Мурдагы эски домдордо жана фасадтын сырты менен өчөт эмеспи кабелдер. Сулар тийип өлөт. Буларда баары ичинде монтажы бүткөн, даяр. Биздикилер азыр келип процессин да көрсөтөбүз. Улаштырып, сразу подключенияны берип, аппараттарын, баягы эмелерин баарын бесплатно беребиз. Ответ хранения кылып, телевидение плюс интернет кылып кирип, подключение кылып жасай беребиз. Бир эле осман эмес, эми шаар боюнча, бирок эми основной негизи османдарда баарында бар. Учурда Кыргыз Телекомдун интернет кызматын пайдаланып жаткан жарандар көрсөтүлүп жаткан кызматка болгон ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Алардын айтымында интернет туруктуу жана ылдам иштеп, ошол эле учурда төлөмдөрү калктын капчыгына ылайыктуу. Мындан тышкары, тейлөө сапаты башка интернет провайдерлерине салыштырмалуу кыйла жогору экени белгиленүүдө. Абоненттерге ыкчам кызмат көрсөтүү, техникалык колдоонун жеткиликтүүлүгү жана байланыштын ишенимдүүлүгү Кыргыз Телекомдун негизги артыкчылыктары катары бааланууда. Мен Осман бирде жашаймын. Интернетти койдурганыма 3-ай болуп атат. Аябай жакшы иштейт. Бул иштегенине эме жок, сөз жок. Ошол? Төлөмү канча? Төлөмү 690 сом. Ыңгайлуу. Ыңгайлуу. Ыңгайлуу да. Ооба, ыңгайлуу. Жакшы. Телефон, ТВлар. Балдарым ошого улайт. Анан кийин мындай эме жакшы бардыгыбыз эле ошо менен эме алабыз. Манас шаарында курулуп жаткан муниципалдык базарда Кыргыз Телеком аркылуу интернет тармагы менен камсыздалды. Курулуш иштеринин жүрүшүндө интернет байланышынын үзгүлтүксүз жана ишенимдүү болушу маанилүү болгондуктан, бул объект үчүн мамлекеттик Кыргыз Телекомдун кызматын тандашкан. Интернеттин туруктуу иштеши курулуш процессин координациялоого, документ жүгүртүүнү ыкчам жүргүзүүгө жана заманбап санариптик чечимдерди колдонууга кеңири мүмкүнчүлүк түзүүдө. 首先，我们比较感谢 ушундай бизге ушул жерге келип курулуш тармагында иштегенибиз үчүн бизге ушундай шанс берип атат, бизге жардам берип атат дейт.
ошондой мамлекет мэрия тараптан бүт ар кандай жардамдар болуп аткан үчүн биз силерге биринчиден рахмат айтабыз, терең ыраазычылыкты билдиребиз деп атат. 工作和管理都起到了很大的方便。 Кыргыз Телекомго да рахмат дейт. Себеби эмнеге биз бул компанияны тандадык, анткени мамлекеттик ишкана болгон үчүн, бул проекттан мамлекеттики болгон үчүн мамлекетке жардам болсун деп, ошондой эле скорости өтө бат жана сапаттуу болгон үчүн ушул компанияны тандадык. 你们主要是通信嘛。 Жаңы технологиядагы жипон жабдуулары менен Сузак районунун Барпайыл өкмөтүндөгү Комсомол айылында интернет кызматы көрсөтүлө баштады. Ал эми Кызыл Сеңир айылында учурда интернет чубалгыларын тартуу жана байланыш инфраструктурасын кеңейтүү иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Бул иштер толугу менен аяктагандан кийин айыл тургундары жогорку ылдамдыктагы жана сапаттуу интернет кызматына жетишет. Натыйжада калкка онлайн билим алуу, мамлекеттик жана коммерциялык электрондук кызматтарды пайдалануу, ошондой эле алыстан иштөө мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, айылдын санариптик өнүгүүсүнө олуттуу салым кошулат. Сузак районуна караштуу Кызыл Сеңир айылында дагы жипон форматында ушул интернет байланышын берип атабыз. Линияларды тартып баштадык. Бүгүнкү күндө азыр магистралдык линияларды баштап тартып атабыз. Жакын күндөрдө бүтөбүз. Анан эми болот? Монтаждоо иштери башталат, ширетүү монтаждоо иштери башталат. Жакынкы аралык күндөрдө ушул интернет байланышын элге беребиз. Кыргыз Телеком социалдык объектилер онлайн режимде ачылган учурларда аларды ыкчам түрдө интернет байланышы менен камсыздап келет. Ошондой эле өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо маалында да добуш берүү процессинин ачык айкын жана үзгүлтүксүз өтүшү үчүн интернет кызматын камсыздаган. Мындан тышкары, Манас шаарындагы жолдорду кеңейтүү иштеринин алкагында байланыш чубалгыларын кайрадан тартуу жана жаңылоо иштери жүргүзүлдү. Бул иштер санариптештирүү процессин үзгүлтүккө учурашына жол бербөө, байланыштын туруктуулугун сактоо жана заманбап талаптарга ылайык инфраструктураны өнүктүрүү максатында аткарылууда. Биздин шаарда болуп аткан мына көчөлөрдүн оңдоо, түзөө, кеңейтүүдө ошолорду биздин жердин астында калган кабелдерибизди чылдыруу боюнча чоң жумуштар аткарылды. Мунун негизинде, например, Байзаков көчөсүндө, Курманбек көчөсүндө, Юсуп Абдурахманов көчөлөрүндө кайсы көчөлөр кеңейтилген болсо, ошол жерлерде биз жылдыруу жумуштары аткарылды. Ошондой эле чоң магистралдык кабелдерибиз бар. Түндүк менен түштүктү улап турган биздин Жалал Абад облусу аркылуу өтөт. Муну Кызыл Үңкүр Базар Коргон участкасында деп 52 менен договор түзүп, ошол жерде дагы 7,5 километр кабелди жылдырып бердик. Бул дагы азыркы күндө жумуш жүрүп атат. Сузак Благовещенко Кадо жолуну кеңейтүү боюнча дагы биз өзүбүздүн ошол жерде жолго тоскоол болуп аткан биздин кабелдерди жылдырып, ошо дептер менен ишке алып барып атабыз. Кыргыз Телеком ачык акционердик коому Жалал Абад облустук филиалынын облус аймагындагы 12 район жана шаарды жогорку ылдамдыктагы интернет кызматы менен камсыз кылып, жалпы 38 АТС тейлейт. Алардын ичинен 27си санариптик АТС, ал эми 11 сыдыма технологиясы боюнча иш алып барган станциялар болуп саналат. Учурда филиал тарабынан 11836 интернет абонентке жана 6778 жергиликтүү байланыш абонентине сапаттуу кызмат көрсөтүлүүдө. Бул кызматтардын үзгүлтүксүз жана ишенимдүү иштешин камсыз кылуу үчүн 200гө жакын адис туруктуу жумуш орундары менен камсыздалып, өз ишин аткарып келет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.